Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы социалдык объектилери кайтарылды. УКМК тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилген өнөр жай объектилерин жана жер тилкелерин аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштеринин алкагында төмөндөгү объектилер кайтарылды. 0,70 гектар өлчөмүндөгү 356 чарчы метр административдик имараты бар жер тилкеси мурда Ак Суу районунун Теплоключенко айылындагы Мамбет Мамакеев атындагы орто мектептин балансында турган 944 чарчы метр аянтындагы ооткананын имараты. Ак Суу капчыгайында жайгашкан жылуу суулары бар аянты 39 чарчы метрди түзгөн Дарлоо борборунун имараты. Ошол эле учурда аталган жер тилкелерин жана курулмаларды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерин бузуу менен Ак Суу айылынын тургуну КДШ сатып алгандыгы аныкталды. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында бул жаран мыйзам бузуу фактыларын мойнуна алып, жогоруда аталган объектилерди Ысык көл облусунун Ак Суу районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансына өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Мындан тышкары мурда бала бакча жайгашкан 0,60 гектар өлчөмүндөгү мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин, ишканаларды жана имараттарды аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштерди улантууда.